Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 40. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Ma naqasat sadaqatun min malin ve ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan ve ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ravahu Muslim. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Şındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Sadaka mal mülktü azaytıp koyboydu. Allah Taala keşirimdүү болгон пендесине албетте азиздикти, урматсыйды ашыкча кылат. Kim Allah üçün özün кичпейил tutsa, Allah анын даражасын көтөрүп коёт. İmam Muslim rivayet kılgan hadiske düşündürme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisinin sadaka kılуу menen mal mülk azayбай turgan ekenin bilsek bolot. Kala verse maldan bir nerse azayıp kalbaydı. Kayra mal mülk köböйөт, jana mal mülkke bereke kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Күн сайын ерте таңда эки периште түшүп келип дуа кылат" дейт. Бирөөсү: "О Аллахым, сенин жолуңда мал мүлкүнөн садака кылып, сенин жолуңда мал мүлкүн сарптап жаткан пендеңдин мал мүлкүнө береке бер" деп дуа кылса, экинчиси: "Сенин жолуңда мал мүлкүнөн садака кылбаган, сенин жолуңда мал мүлкүн сарптабаган пендеңдин мал мүлкүнөн берекени алып кой" деп дуа кылат экен. Sadakаны ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, ар ким ар кандай өлчөмдө садака кылат. Ислам динибизде инсан өзү муктаж болуп туруп садака кылуудан жана балдарына, үй бүлөсүнө жетпей жатса, колундагы бар нерсесин садака кылып жиберүүдөн кайтарат. Садака десе эле биз акчалай мал менен боло турган садаканы түшүнүп калганбыз. Туура, мал мүлк менен акчалай садака кылуу абзел. Бирок ар ким алына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша, жана колундагы мал мүлккө жана акчасына жараша садака кылса, шарият максаттарына ылайык болот. Кала берсе, динибизде өз никесиндеги аялына жакындык кылуусу да садака дейилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына кедей адамдар келип, бай адамдардын үстүнөн арызданышат. Алар айтышат: "Бай адамдар жакшы иштерде садака кылууда бизден алдыга өтүп кетишти" деп айтышканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аларга жооп берип айтат: "Кала берсе, никедеги аялыңар менен жакындык кылууңарда садака" деп айткан экен. Башка бир хадисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабасы Абу Зар Гыффари радıyallahu anhuга мындай дейт: "Такуффу шаррака анин нас фа иннаха садакатун минка ала нафсик." Бул хадис кичине узунураак, ушул хадисти кыскартып айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабасы Абу Зар Гыффари радıyallahu anhuга айтат: "Садака кылууга эч бир нерсе таппасаң, анда өзүңдүн жамандыгыңды адамдардан тый, мына ошол өзүң үчүн берген садакаң болот" деп айтты. Кечиримдүүлүк жакшы сыпат. Ким кечиримдүү болсо, бул ошол инсандын ырайымдуу боорукер экенине далалат кылат. Ким жердегилерди кечире билсе, аны асмандагы кечирет. Жана ошондой эле кечиримдүү жана кичпейил болгон кишини Аллах Таала жакшы көрөт экен. Кыямат күнү амал таразасында амалы оор келе турган пенделер булар, кулк мүнөзү, адеп ахлагы жакшы, мыкты болгон пенделер деп айтылат хадисте. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, киши садака кылуу менен анын мал мүлкү азайып калбайт экен. Жана садака балей апаттарды токтотот, кайтарат. Жана садака кылганы себеп пенденин мал мүлкүнө берекелер келет экен. Экинчи хадистен алына турган пайда: ким кечиримдүү болсо, ал улуу бир даражаларга жетет, адамдардын жүрөгүндө урмат сыйда болот. Мындайча айтканда, адамдар аны кадырлайт. Хадистен алына турган үчүнчү пайда: ким өзүн кичпейил, мындайча айтканда, ким өзүн кичпейил кырмай турган болсо, аны Аллах Таала дүйнө акыретте анын мартабасын көтөрүп коёт. Хадистен алына турган төртүнчү пайда: кечиримдүүлүктүн эң жакшысы кадыр болуп туруп кечире билүү.
Мисалы, сізге біреу зұлым қылды, же жамандық қылды, аға жооп беріп қойғанға күшіңіз, құдіретіңіз жетет. Бирок ошого карабай, мүмкүнчүлүк болуп туруп, кечирип жиберүү бул кечиримдүүлүктүн эң жогорку даражасы. Эми бул нерсе ар кимдин колунан келе бербейт. Кечирип жүр, сен да кечиримдүү затка бир күн келип жолугасың. Хадистен алына турган 6-чы пайда Анас радиаллаху анхудан риваят кылынат. Ушул сахаба Анас радиаллаху анху жаш балдардын алдынан өткөн кезде аларга салам берет эле. Жана айтты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай кылат эле, жаш балдардын алдынан өтсө салам берет эле деп айтты. Бухари, Муслим риваяты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын кулк мүнөзү тарабынан эң жакшысы эле дейт Анас радиаллаху анху. Мындан биз билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң кечиримдүү мындайча айтканда эң кечиримдүү пенде болгонун билсек болот экен. Wallahu a'lam.